Шындыгында мечитти кимдер курат дейт. Курат дейт да. Кур'ан-ы Каримде мечитти куруу жөнүндө сөз, мечиттин дуалы, крышасы, куполасы, мунарасы жөнүндө айтылынбайт. Мечиттин жаны жөнүндө, мечиттин руху жөнүндө айтылынат да. Ошол мечитке жан бергендер, мечитти чындап кургандар кимдер десе, мен амана биллахи вал яумил ахир, Аллах Таалага ыйман келтиргендер жана кыяматка ыйман келтиргендер дейт. Эгерде мечит адамы жок болсо, ичинде эч ким жок болсо, жөн эле камалып турган 4 дуал болсо, анда ал мечит деле болбой калат да. Мечит курган менен бүтпөйт, мечиттин курулуш бүткөндүгү мечиттин эми курулуп башталуусу деген сөз болот. Көрдүңөрбү? Шариятыбызда мечит кээде жөн эле дарактын ортосунда деле боло бериши мүмкүн, бакта деле боло бериши мүмкүн. Түркияга баргандар билесиңер, ошол жерде bir мечит бар, 2 эле мунарасы бар, анан 4 эле дуал бар, дуалы 1 эле метрден. Жамгыр жаап, кар жаап турат, бирок аты мечит урматтуу бир тууганым. Демек, мечит биринчи кезекте адамдар менен мечит болот да. Адам жок болсо, бул музей болуп калат, башка кээ бир жерде Куда сатат торпоккана болуп калган жерлер дагы бар да. Ылалап келип жанагыда күн таппай калган, сайгактаган уйлар кирип кеткен торпоккана болуп калган жерлер бар. Ошон үчүн биринчи маселе, урматтуу бир туугандар, Кудайым ушундай бир көркөм мечит берип, жанында хужра медресе берип, эң бир сонун жерге түшүп атканда, урматтуу бир туугандар, ушул мечитти иншалла бүгүнкүдөй эле толтуруп койбостон дайыма толтуруп турайлы. Үйдөгү аталар, эркек таананын бардыгы эркекмин деген, башында калпак кийем дегендер ушакка келсин. Жок эле дегенде бир күндө бир мертебе келип кетсин, урматтуу бир тууганым, ошол эркектик белгиси бар деген ушакка келип кетсин. Аялдар эми макул үйдөн туруп намаз окуй берсин, бирок ошол үйдөгү ар бир адам этитип, анан эркек адамдар келгенде, аксакалдар келгенде жөн эле келбестен баларды, неберени ээрчитип, коңшунун балдарын жүргүлө деп ээрчитип алып, келип мечитке киргизип чыгара берген үйрөтүшүбүз керек. Жанагы Султан Сулейман деп мактанып кино көрүп жүрбөдүк бардыгыбыз. Көбү Султан Сулейманды көрүп эле хорем катынды көрүп жүрүштү да. Султан Сулеймандын бир жакшы сөзү бар, урматтуу бир тууганым. Бу Султан Сулейман дейт, кайсыл мечитте жаш балдардын үнү чыкпаса дейт, ошол элдин келечеги жок дейт да. Кайсыл мечитте жаш балдардын үнү чыкпаса, ошол элдин келечеги жок дейт. Ошол эл барып кор болот, зар болот, жок болот деген сөз, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн бул жакка биз балдарды небер алып келиш керек. Мына хужраларга, башкаларга, урматтуу бир туугандар, балдар бир маал, кыздар бир маал келип окуп, бул айылда тамга тааныбаган бирөө калбаш керек. Компактный айыл экенсиңер, эч жака кошулбаган өзүңөрчө бир сонун экенсиңер. Мечитиңер, силердикинде айыл башка жерде жок да, бардык айыл жабышат, силердики вирус чыкпай турган экен, бүт бардыгында тоолор менен курчалган жер экенсиң, урматтуу бир туугандарым. Айылыңарда бир дагы тамга тааныбаган адам калбасын, бир дагы намаз окубаган адам калбасын деген үмүттү мен айткым келип турат.